Бишкек шаарында абанын сапатын аныктоочу электрондук карта ишке кирди. Борбор кала боюнча 50 монитор орнотулган. Анда жаңы муундагы өлчүгүч күн батареяларын, тышкы таасирлерден коргой турган экранды камтып, чыныгы убакыт режиминде абанын сапаты тууралуу маалыматты көрсөтөт. Келип түшкөн бөлүкчөлөрдүн абада кармалышы жана абанын сапатынын индекси сайтка чыгат. Маалыматтар кылдаттык менен текшерилип, абанын сапаты тууралуу расмий статистикалык маалымат катары колдонулат. Мониторинг жүргүзүүчү жабдуулар Азия өнүктүрүү банкы тарабынан Ала-Тоо-Бишкек экономикалык коридору программасынын алкагында борбордо жана ага жакын жайгашкан райондордо калктын саламаттыгын сактоо максатында алынган. Карта Кыргызгидрометтин жана Алматы-Бишкек экономикалык коридору программасынын сайттарында жайгаштырылды. Датчиктердин иштегени эң мааниси, эң жеңилдиги бул эмне деп болуп атат? Булардын данныйлары бизге эле керек эмес. Булардын данные ачык сайттарга жарыяланып атат. Любой күнү, түнү күнү, любой точкадан биздин жарандар Бишкекте кандай акыбал, кандай смог жагынан оорлугу бар, же дагы башка параметрлерди көрүп алса боло берет да.